Dünyadagi eng жакшы ысымдардын бири бул Амина, пайгамбарыбыздын апасынын аты. Тарыхы, мааниси, пайдасы. Пайгамбарыбыздын апасынын аты Амина бинт Вахб. Вахб кызы Амина деген. Амина өтө абройлуу, улуу урматтуу уруудан келип чыккан кыз болуп эсептелет. Амина албетте арабча ысым Амин, Амина сөзүнөн келип чыккан төмөнкү маанилерди билдирет. Ишенимдүү, аманатка бекем, чынчыл, таза көңүл, коопсуз, анан бейпил дегенди билдирет. Албетте бейпил тынчтыктын ээси, бейпилдиктин ээси, тынчылдык, таза көңүл, аманатка бекем, ишенимдүү энеден эң улуу пайгамбар төрөлгөн да. Ошондуктан анын аты Амина болгон. Эң кыска нуска кылып кыргызчага айта турган болсок, ишеним артса боло турган эң жакшы адам дегени. Тарыхы ушул Амина энебизге барып такалат. Ошондон кийин өтө көп ысымдар, өтө көп кыздарыбызга, анан түрк, араб, кыргыз, өзбек, казак элдеринде, көптөгөн элдерде коюлган ысымдардын бири бул Амина болуп эсептелет. Символикалык пайдасы жакшы мүнөздүү, акылдуу, ишенимдүү, боорукер, үй бүлөгө жакын адам болот. Амина ысымдуулар көбүнчө такыба болот. Анан такыбалар өзүнүн кыздарына көбүнчө Амина деп ысым беришет. Чындыгында эң жакшы ысымдардын бири Амина экен. Кыска, кулакка жагымдуу, дароо Амина ысымы чыкканда жакшы нерселер ойго келет. Ар тараптан алып караганда терең маанилүү туюнткан ысым бул Амина ысымы. Аялы иштеп акча табып багып жаткан эркектердин кулагына күмүш сырга. Өзбекстанда жаназага катышсаңыз, жерге маркумду коюп жатканда, аялды коюп жаткан учурда өзбектөрдө билесиздер, кепин аялга көбүрөөк оролот, что башка жакындары кармаган учурда ой бузулбасын деген максатта. Жерге коюп жаткан учурда анан өзбектөрдө кошуп жана экен, жакын туугандары үстүнөн материал кармап турат экен. Башкалардын көзү түшпөсүн маркумга деп. Материал кармап турат экен, эстесеңиз. Ушунчалык өлгөндө кызганыч күчтүү да. Бирок бардыгыбызга тиешелүү маселе бул жерде эмне? Биз өлгөндө 1000 жолу кепинге ороюбуз, материал тартып турабыз, башкалардын назары түшпөсүн деп өлүккө ошондой мамиле кылабыз дагы. Бирок тирүү жүргөн бүгүн кыздарыбызга, келиндерибизге кандай мамиле кылып атабыз? Катынын иштеп кел деп Россияга жөнөтүп коюп, Европага жөнөтүп коюп, Кулпунай тергени жөнөтүп коюп, өзү бул жакта баланы караймын деп каалаган иш кылып жүргөн эркектер, силер ойлоңула. Силер азыр жашооңорду өзгөрткүлө. Дароо аялыңызды чакырып, бул жака балдар менен жашатып, өзүңүз иштеңиз барып. Аял эмес, эркектин жоопкерчилигинде тамак аш, кийим кече менен, акча менен камсыз кылуу. Аялдын башында эмес, сиздин башыңызда. Сиз кылбасаңыз башкасы кылып коет. Айтайын дегеним, бүгүн неге көбөйүп атат мындай? Өлчөөлөрүбүз туура эмес. Эркек өзүнүн милдетин билбейт, аял өзүнүн милдетин билбейт да. Ошондуктан кор болуп, жер менен жексен болушту каалабасаң, бүгүн жашооңду өзгөрт. Сен зына кылып жаткан аял, зына кылып жаткан эркектин эжеси же карындашы же бирөөсү же аялы. Сен ойлоо аппакмын деп, зына кылган адам менен зына кылып атасың сен. Мындайча айтканда, түшүнүктүү айтканда. Кээ бир кыздарыбыз, карындаштарыбыз чыгат, неге мен карды төлөшүм керек, акам зына кылса неге мен деген темалар чыгат да. Сен эң кадырлуу адамсың да. Өзү каалаган абалда эң кадырлуу, кубаттуу адамы сиз. Эң удар тие турган, ошодо эң жоготкус арманы керек болсо адалы сизсиз да. Анан сиз жактан удар кесе өтө катуу тиет ага. Ошондуктан карындашыга сөз тийсе өлтүрүп койду деген, бычактап койду деген темалар бекерден эмес да, өлүмдөн да кайтпайт деген. Суу ичүүнүн 3 пайдасы. Суу ичүүнүн 3 пайдасы. Биринчиден ушуну. Суу семиртпейт, калория жок, нөлгө тең. Бардык жеген нерселериңизде, ичкен нерселериңизде калория бар. Бирок жөнөкөй сууда эч качан калория болгон эмес, болбойт да, сизди семиртпейт. Экинчиден пайдасы ток кармайт. Суу ичтим деп эме кылбаңыз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле сиз бир нерсе жегиңиз келип атат. Жегенден мурда суу ичип көрүңө да, сиз көбүнчө чаңкаган болосуз, ач болбойсуз. Көпчүлүк адамдар чаңкаса дагы тамак жеп алат да. Жок. Көпчүлүк адамдар чаңкаса дагы таттуу сууларды ичип алат да. Жок. Ал кайра чаңкатат сизди. Некен? Экинчиси ток кармайт.
Мен мисалы тамақтан мурда 1 литр суу ичип алам. Чындыгында ушундай. Сууду кеткенинче ичиш керек. Кеткенинче көбүрөөк ичиш керек. Спорт менен башкалар тескерисинче өтө көп ичиш керек. Суу тазалайт да. Ичиңизден сыртыңызга чейин бүт тазалайт. Суу толуп турса, бетиңиз өзгөчө кыздар косметикага суулук аракет кылат. Суу, тунук сууду, таза сууду күндө боюңарга, росуңарга килограммга эсептеп алып өлчөмдө ичип турсаңар, жүзүңөрдү, териңерди классик кылат. Таза кармайт, жумшак кылат. Тери мындайынча да кармала турган болот да. Мындайынча да кармала турган болот. Мындай эмес, мындайынча да кармала турган болот. Ошон үчүн аракет кылгыла таза табигый сулуулукка, эркектер бардыгыбыз. Баягы суу көп ичкен адамда жара дагы бат бүтөт. Анчамчы жаралар дагы, немелер дагы. Кыскасы суу туруш пайдада. Анан эмне үчүн суу ичпейсиң? Бойдокторго 3 кеңеш: кандай катын менен жашап болбойт десеңиз, жок катын менен жашап болбойт. Кандай кыз тил кайтарбайт, сөзү кыска болот, сөзү нуска болот десеңиз, дудук, сакоо кызга үйлөнсөңүз, албетте сөз укпайсыз андан. Кандай кыздын мечталары, каалоолору болбойт десеңиз, өлүк кыздын мечта каалоолору болбойт. Кандай адам алдыга аракет кылбайт десеңиз, бир катынды багуудан, бир катыны башкаруудан, бир катындын кемчиликтерин аткарып коюудан коркуп үйлөнбөй жүргөн бойдок албетте эч качан эч бир нерсеге жетпейт. Сен бир аялдын маселесин чече албасаң, бир мамлекеттин бүткүл үммөттүн маселесин кантип ойлойсуң? Ошо бойдокторго айтарым, силер чоң максаттарыңарды айтпай эле койгула. Мен ушинтип эле экзамен кылып коем. Жаш бала келет, бойдок 25-те мисалы үчүн суроо берет. Мен мындай максаттарым бар, селдерим бар, мындай бизнес кылам, миллиондорду айландырам, мындай деп сонун мечталарды айтат да. Анан мен үйлөнгөнсүңбү дейм. Жок дейт. Неге үйлөнбөй жүрөсүң? Багуудан корком дейт да. Мен айтам бети келе, сен максатыңа жетпейсиң. Неге? Бир кызды бактылуу кыла албайсың, сен бир мамлекетти же ошо мечталарыңды кантип бактылуу кыласың? Кантип жетесиң дейм да. Чындап бул жерде көп саясат бар. Кош бойлуу аялдар жеш керек болгон 3 эң пайдалуу азык. Боюнда бар келиндер, болунда бар аялдар ушул нерсени жешиңиздер керек. Биринчиден жумуртка. Бөдөнөнүкү болобу, кекеликтики болобу, мына эменики болобу, тобуктуку болобу, врачтын көрсөтмөсүнүн негизинде башка ооруларыңыз козгоп кетпесе, жумуртканы 2-3 даанадан күндө жешиңиз керек. Өзгөчө агына. Эмнеге пайдалуу? Бала мээсин өсүшүнө жардам берет. Холин бар да, себеби сапаттуу белок берет. Белок чындыгында спортсмендер бардыгы жумуртка жейт. Энени узакка ток кармайт да. Жумуртка ток кармайт, байкасаңыз. Дарыгер чектебесе көбүрөөк жеш керек бул нерсени. Анан кызыл эт, май эмес, эт деп атам. Уй эти, кой эти. Кой эти көбүнчө майда болуп кетет, ошондуктан уй этине басым жасаңыз. Боор жеш керек, бирок аз өлчөмдө жеш керек. Темирге бай, кандын азайышын алдын алат. Көбүнчө аялдарда аз кандуулук көп болот да. Эгер каны толуп турса, аял киши сулуу болот, сулуулугун жоготпойт. Анемияны алдын алат экен. В12 витамини жана белок берет да. Негизгиси белок бар. Баланын өсүшүнө жардам берет негизгиси. Ал жакшы бышкан болуш керек. Эмне үчүн шаурма, бургер дегендер болбойт? Себеби чала бышат да көбү. Эт чала бышып калат. Балага да таасир этет. Ошондуктан бышкан болуш керек. Бышыруу процесси, буулануу процесси кайнатылган болуш керек. Май кошулбайт. Май кошсоңуз дагы аз өлчөмдө, бирок оливковый таза маслаларды кош керек. Жок дегенде бала үчүн таза правильный питанияны кылышыңыз керек, урматтуу эже карындашым. Анан үчүнчүсү жашыл жемиштер. Жашылчалар. Редискадан баштап шпинат болсун, салат болсун, брокколи болсун, ушул нерсе. Брокколи дагы өтө пайдалуу, фолий кычкылы көп да бунда. Баланын нерв системасына туура калыптанышына жардам берет. Тынч болот, спокойный болот, сабырдуу болот балаңыз. Ошон үчүн жашылчаларды көп жешиңиз керек. Витаминдер жана клетчаткалар бар. Анан төрөт кезинде ич көп катат, ич катуунун дагы алдын алат ошол жашылчалар. Жашыл жалбырак, жашыл нерселер. Анан мен баягы дагы бир лайфхак дейбизби? Лайфхак. Ушундай. Лайк эмес, лайк бул башка экен бул. Кече лайк десе бул башканы айтып атат экен. Лайфхак экен бул. Лайфхактардын бирөөсү бүгүн омега 3 балык жешиңиз керек. Же дарысын ичиңиз, же балыкты өзүн жеңиз. Балык жегениңиз эң жакшысы. Балык эриңизге айтыңыз, балык деп. Балык жешиңиз керек, себеби аялдардын 90%-га бүгүн омега 3 жетишпейт.
аялдарды көбүндө омега 3 жетишпейт и каны аз. Ошо эки нерсени туура кармашыңыз керек, туура багытта. 99-жылкы адамдардын үстүнөн эч качан күлбөңүздөр. Эң кыйын керек болсо көпчүлүк айтат 99-дар бир контакт жетишпейт, бирөө ашып кеткен же калып кеткен дей беришет да. Жок, 99-дарды байкасаңыздар, ар дайым өзүнүн жеке иши бар, цели бар, максаты бар, өзүнүн жолунда аракет кылган адамдар болушат. 99-дар жылга карап байланбайт негизи. 80-жылдардагы төрөлгөндөрдөн көбүрөөк иш кылып койгон 99-жылкы балдар бар. Мисалы үчүн, да мектепте жакшы окуган эмес, да жашоодо бирдекелер неме, бирок 99-жылкыларды карасаңыздар, эң азында көп жакшылык кылган адамдар боорекери болушат көбүнчө. 99-дар үстүнөн күлбөш керек. Бүгүн ушундай бир контакт жетишпейт, бирөө жетпей калган, бир шариксиңер, ушундай деген темалар кетет да. Жок. 99-дар күчтүү. Алар Союзду дагы көргөн, заманбап жашоону дагы көргөн, дан дагы жеп көргөн, ун дагы жеп көргөн, кыйынчылык, жакшылык, жамандык баардыгын көрүп койгон да. Ошон үчүн 99-дардын үстүнөн күлбөңүздөр. 99-дардын үстүнөн күлбөңүздөр. Кыздар эң корккон 3 нерсе. Биринчиден, бетке тириш түшүшү, сулуулуктун жоголушу, карыш деген. Кыздар эң корккон нерсе тез сулуулукту жоготуш. Себеби ишенген нерсеси бүгүн сулуулук болуп калды да. Кимдин ишенген нерсеси ошол болсо, ошол нерсени жоготкондо кадимкидей коркот, өкүнөт. Кыздарыбызга айтарым, корейский таза табигый косметикаларды колдонгула. Себеби Кытайдын химикаттары баары бетиңе тиришти тез алып келет. Эртең 30-дан кийингини ойла, сен азыркы учурда ойлоп болба. Эмне үчүн тырыштарды тарттырып бүгүн ботекс кылдырып атат, тырыштарды тарттырып жамашка эмчеге берип атат бүгүн аялдар. Себеби ошо кытайский химикат көп колдонуп койгон да. Бүгүн сен таза табигый менен барсаң, эртең көп зыян болбойт. Жок нерсе эмес, бул бар нерсе, осмо коюш, табигый нерселер, райхандарды жытандырыш, бул косметика исламда бар нерсе, бирок мен айтайын дегеним, эже карындаштарым, таза нерселер менен сулуулангыла. Краска деген нерсе бар, краска кылбай кой деген тема жок, бирок хына менен өчүп кете турган нерсе менен сен таза болушуң керек да. Ол краска өчпөйт 100 жыл, а жизни по жизни. Татуировкаларды кылдырып аласың, байка жүрөк кылып, бирдекелерди кылып, хан деп жаздырып аласың. Ал татуировкаларың өчпөйт эч качан. Татуировка тартырган адам көзүнө тонировка пайда болуп калат. Эч нерсени көрбөй калат, караңгылашып калат жашоосу. Анан ошо жазууларыңа карап туруп, кайсы зонада канча жыл отуруп чыгыптыр дейт да. Айтайын дегеним жок. Сен өчүп кете турган таза табигый, мына жөнөкөй эле азыктык тамакты жег, тамактарды карасаң, бир жолу кылабыз, бир жолу жейбиз. Ой, эртеги күнгө, бүрсү күнгө сактап калсак ачып кетет, сасып кетет, мисалы үчүн. Ошол сыяктуу эле нерсе да. Сен аз болсун, бирок саз болсун. Көп нерсе ашыкча. Эгер ошо химикаттарды бетиңе ура берсең, эртең тез карып каласың. Ал эми экинчи кыздарыбыз эң корккон нерсе бул измена. Эгер эрге тийген болсо, макул эри жок болуп, жигит болуп, бирөөгө кыз болуп жүргөн болсо дагы ошо жигити измена кылып коюшунан өтө катуу коркот. Бул кадимкидей өтө катуу удар болот. Эри боло элек, бирок баары катуу тиет. Себеби өзү жакса да жакпаса да кызгана бере турган адаты бар да кыздардын. Ошо адат бар. Эркек киши көңүлү берешен, көңүлү чоң, ошон үчүн 4 аял мисалы үчүн. Бирок бул аял кичинекей, бир куштун кичинекей жүрөгүнчөлүк жүрөгү бар байкуштун. Анан аны мактап эркелетсең, баягы атасына кандай эркелесе, сага да ошентип эркелеп калат, мээрим төгүп калат. Бүгүн көп эркектер айтат, неге менин аялым мээрим бербейт дейт да, внимание бербейт дейт. Себеби сен өзүң атасындай мээрим төкпөй атасың, эркелетпей атасың. Ошондо сага кадимкидей мээрим берет. Кадимкидей атасын сүйгөндө сүйүп калат. Ал эми үчүнчүдөн эң корккон, кыздарыбыз корккон нерсе бул бала төрөй албай калыш, балалуу боло албай калыш. Кыздарыбыздын эң чоң мечтасы жок дегенде 1 же 2 балам болсо экен дейт, же кызым же балам болсо дейт. Ошол нерсеге карасаңыздар, ошол нерсе үчүн жаратылгандай да негизи аял киши. Терисинен баштап денесиге чейин чозулма, ой пикир, көз караш. Мисалы үчүн көп коркунучтан коркот. Неге эртең баласы коркунуч акелип кетпесин деп сактайт. Сактоо дефицити дагы өтө күчтүү да аялда. Себеби эртең балансын сакташ керек. Айтайын деген бардык тармактардан карасак, аял киши чындап көбөйтүү үчүн. Эркек киши не берсе ошону көбөйтүп берет, акча берсе акчаны көбөйтүп берет, мисалы үчүн. Үй берсе үйдү берекелүү кылып көбөйтүп берет, мисалы үчүн. Урук берсең, ошого урукту бала кылып төрөп берет, мисалы үчүн.
бардык жактан аял киши береке туруш акча. Ошон үчүн эркектерге айтарым, тезирээк аракет кылгыла. Бексултан аты эки мааниден турат. Биринчиси бек, экинчи бөлүгү султан. Бек түрк тилдеринен келип чыккан, мааниси урматтуу адам, күчтүү адам дегенди, төрө, жолбашы, жолчу дегенди билдирет экен. Ал эми экинчи бөлүгү султан, бул бардыгыбызга белгилүү араб тилинен келип өкүмдар, бийлик ээси, ханыбек, хан, жетекчи деген, кол башчы деген маанилерди туюндурат, билдирет. Мурдакы замандарда хандардын балдарына, падышалардын балдарына, неберелерине ошол аттар белгиленген, жөнөкөй ыйжарандарга коюлган эмес. Бүгүнкү күнгө келип аруу тилек, ак максат менен ар бир жаран өзүнүн баласына ушул аттарды койсо болот, коюп жатышат. Төрөдөй жетекчи, урматтуу өкүмдар, күчтүү жана кадырлуу адам дегенди билдирет бул мааниси. Мусулман элдеринде, түркий элдерде, казак, өзбек, тажик, мусулман өлкөлөрүндө эң көп коюлган аттардын бири бек, султан. Анан султанбек дегендери дагы бар. Бек казы, бек жан деп дагы өтө көп ысымдар бар, бирок экөөнү туюндурган бек, султан. Бек султан ысым, Анан ушул жерде бир кыстырма ата-энелерден сураган эчим, балдарыңызга эч качан кличко койбоңуз. Кличко койсоңуз ошол атты кийин балаңыз жакшы көрүп калат да, башкалардан дагы ушул нерсени талап кылат. Мисалы бек султандардын көбү бека болуп алган, бек болуп алган. Ата-эне себеби өзү ошентип чакырат да, бек балам, бек султаным деп. Башкача ысымдарды, мисалы үчүн, эгер чындап жалкоолук болсоңуз, сиз ысымды толук айткыңыз келбесе, анда короткий ясно ысымдарды коюшуңуз керек балаңызга. Кийинчерээк балаңыз дагы кыскартып жүрбөш керек да. Жазганга дагы кыска, бардык нерсеге оңоюраак болуш үчүн ат адамга мотивация берет, позитив алып жүрүшкө жардам берет. Эгер балаңыз ошондой болсо, ар бир жаатынан мисалы Мухаммад деген мага ысым өтө жагат. Мухаммад десе пайгамбар эске түшөт дароо эле. Мухаммад десе бирөө эле жандагылар салават айтат, мисалы үчүн. Себеби пайгамбардын ысымы чыгып атат. Эң акмак адам, эң жинди адам, мындайча айтканда, пайгамбардын аты чыккан учурда салават айтпаган адам. Дароо ошону эстейт да. Мен ошого аракет кылышым керек, ошондой болушум керек. Пайгамбардын хадиси мындай деп бир нерсеси эске түшөт да жок дегенде. Ана ушул Мухаммад деген, Умар деген оор ысымдарды көтөрө албайт бала деген эң ката жаңылыш пикир. Туура эмес пикир бул. Баланын аттын эч качан балага түзөн-түз таасири тийбейт. Далилденген эмес бир илимде дагы. Символикалык маанилери, көпчүлүк мындай аттарды ушундай маанилерге туюндурушат. Лидерлик жана жоопкерчилик, күчтүү мүнөз, кадыр бар адамдардын баштай билүү, бир коомду ак жакка баштай билүү. Анан чечкиндүүлүк. Пайдасы, өтө көп пайдасы бар. Бек султандарды карасаңыздар, бек султандар өзүнчө өзүнүн бир жеке ою болгон адамдардын көбү бек султандар болушат. Байкасаңыздар ушундай. Көбүнчө көп узун болуп кетиши мүмкүн эмес, көбүнчө көп семиз болуп кетиши мүмкүн эмес, бирок өзүнүн личный ою болгон адам бек султандар. Бек султандар султан болуңуздар, жетекчи болуңуздар, эч качан эл караган жүзүңүздөр жер карабасын. Тик карап, ак иш кылып, ак сүйлөп, ак эмгек менен көп ийгиликтерди багынтырсаңыздар болот. Үммөт ойгонот. Сиз да ойгонуңуз. Кыздар акчага кызыгат. Аял киши акча десе асмандан таштайт деген сөздөр кыпкызыл жалган. Мен ушул тармакта сүйлөп, эркектер темасы, аялдар темасы, бала тарбиясы, бизнес терминдеринде сүйлөп, ушунчалык жылдан бери, бир канча жылдардан бери сүйлөп, аялдардын, аял күйөөм мага машина алып бербеди, күйөөм мага квартира алып бербеди, күйөөм мени Америкага, Вьетнамга алып барган жок, путешествие кылдырган жок, ошон үчүн ажырашамын деп келген эмес эч бир аял, же суроо берген эмес эч бир аял. Алардын суроосу эмне? Эң көбү измена. Күйөөм измена кылды, ажырашам. Күйөөм измена кылып жүрөт, күйөөмдө изменанын жыты келип атат. Күйөөм измена да. Андан кийинки эле тепкич внимание бербейт. Вниманиясы жок мага. Аялың үйдөгү бир шкаф же дубал эмес, телевизор эмес. Ага внимание беришиң керек. Кааласаң үйлөнгөнүңдөн кийин бакыт беришиң керек сен. Бакыт бере турган эркектер толтура болчу, бирок сен тандап тийди, сен кааласаң бакыт беришиң керек. Внимание беришиң керек. Өзү менен өзү дейт да, келет телефон чукулайт, келет балдарга внимание бербейт, келет уктайт, курсагын сылап жатат. Бир көңүл буруш жок дейт да.
Төшөккө маселесиге чейин төшөк маселесине о деп ухажат этет, ар кандай сөздөрдү айтат, бирдекелерди айтат. Мээримди өзгөчө дейт. Төшөк маселеси бүткөндөн кийин тескери карап жатып алат дейт да. Айтайын дегеним, Кудайга шүгүр, кыргыз аялдары Кудайыма шүгүр өтө эле жакшы, мекендештерим. Булар көп нерсени талап кылбайт. Сыртка чыгып мынау түрк кыздары, башка Түркияга барып көрүңүз, Европанын кыздарына салыштырып көрүңүз да, алар этап көп нерселерди талап кылат. Ал жакта мисалы бир кыз келип туруп сизде үйүң барбы, машинаң барбы десеңиз, туура эмес түшүнүшүңүз мүмкүн. Дароо эле ушуну сурап атат, бул байлыкка кызыгат экен. Тияктагы кыздар көбүнчө эле бетиң эле айтат, үйүң барбы, квартираң барбы, машинаң барбы, мага алып бересиңби? Менин пландарым мындай. Ушуларды кылбасаң мен сага тийбейм деп бетиң эле айтат. Ал жакта себеп маданият, чөйрө ошол нерсеге калыптанып бүткөн. Бизге эми ошол нерсеге секирик пайда болуп атат, бирок мекендештерим, кыздарыбыз Кудайыма шүгүр азыр. Келиндерибиз, аялдарыбыз Кудайыма шүгүр. Албетте внимание бербесеңиз, албетте ага көңүл бурбасаңыз, албетте иш бүткүчөйүн тиш бүткөндөн киш деп өзүңүздү билгениңизди кылышып иш дей турган болсоңуз, анда албетте сөзсүз түрдө аялыңыз башкадан мээрим издейт, махабат издейт. Бирөө менен киного барып калат, бирөө менен свиданияга чыгып калат, бирөө менен бирдеке кылып калат. Неге? Сен өзүң бирдеке берген жоксуң да. Сиз ойлобоңуз, кыз бала мага чейин таза келди, менден кийин болду, все, меники мен менен таза жүрөт деп. Жок. Мен тескерисинче айтам, сага чейинки белгисиз. Сага чейинки белгисиз, жашоосун сен көз жумуп кое бер. Сага чейин нелер болду, тобо кылсын, кечирсин, өзүң дагы кечир. Сенден кийингиси маанилүү мекендешим. Сен сону алып жүрсөң, сону жүрөт. Сону алып жүрбөсөң, албетте өзгөнү издейт. Кандан баштап ген башка чейин аял киши ошондой. Мекендештерим, эч качан көзү ток, назары ток кыздарыбызды назар ач кылып койбойлу. Ар дайым мээрим, махабат менен, сүйүү менен. Көчөдөн бир букет гүл көтөрүп келбесек дагы, кучак толо мээрим, махабат көтөрүп келели аялдарыбызга, мекендештер.